Кудайдын чакырыгы 28-июль. Анткени адамдын жүрөгү эмнеге толуп ташыса, оозу ошону сүйлөйт. Жагымдуу сөз бал, ал жанга жагымдуу сөөгө дары. Ар бир үй сыйынуу үйү, ар бир ата ыйык кызматчы, үй бүлө жыйын. Баарлашуу үй бүлөлүк жашоонун негизи. Дайыма сүйлөшүүдө, диалогдо болуп туруу маанилүү. Үй бүлө бул баарлашчу жер. Сүйлөшө турган көп сөздөр бар. Бир жолу бир тууганга телефон чалып калдым. Өз эмес, аялы жооп берди. Учурашкандан кийин жеңишти чакырып койчу десем, анан чаласың го, азыр бошобой жатат деди. Зарыл керек болуп жатты эле. Тез эле айта салам, чакырчы. Эмне кылып жатат мынчалык бошобогондой десем, аялы менен сүйлөшүп жатат дейт. Мен эмне дешти билбей калдым да, аялы менен, а сен аял эми кимсиң десем, аялы күлүп, ал жакында аял алган, компьютер сатып алган, мени менен сүйлөшкөнгө убактысы жок. Анын маңдайында сааттап отурат деди. А силерде кандай? Үй бүлө мүчөлөрү бири-бири менен сүйлөшөбү? Балдар бири-бири менен, ата-энелер менен сүйлөшөбү? Аялы күйөөсү бири-бири менен сүйлөшөбү? Чогулуп отуруп баарлашуу барбы? Же ар бири бирден телефонду колдоруна алып, телефон менен сүйлөшөбү? Андай болсо өтө өкүнүчтүү. Бирок сүйлөшүүнүн да түрлөрү бар. Кээ бир үй бүлөлөр отуруп алышып, башкаларды ойда соттошот. Башкалар жалаң гана акча жана байлык жөнүндө сүйлөшөт. Башкалардын сүйлөшүүсү жакшы эле башталып, аягы уруш менен, айтыш менен аяктайт. Кудайды тааныган үй бүлөдөгү сүйлөшүү бири-бирин бекемдөө, шыктандыруу, көңүлүн көтөрүү. Ушул жөнүндө бүгүн ойлонолу жана үй бүлөбүз менен туура баарлашууда бололу.